Дело в том, что каждый год мы переносим массу так называемых ОРЗ и ОРВИ. Через меня уже прошли 30 лет медпрактики, тысячи таких больных. И могу сказать, что и осложнения от этих ОРЗ и ОРВИ тяжелейшие, в том числе и пневмонии, и с летальным исходом тысячи человек погибает каждый год. Но почему кто-то болеет легко, кто-то не заражается вообще, а кто-то умирает? Что нам нужно сделать, это не допускать паники. Могу сказать, что как только вы испугались, вы уже жертва, да, в том числе и жертва вируса. Тяжело болеют люди с ослабленной иммунной системой. А что такое сказать ослабленная иммунная система? Это вообще на самом деле ни о чем не сказать. Иммунная система – это не орган, который в одном каком-то месте у нас находится. Это масса клеток по всему телу. Но есть скопление, это лимфоузлы. И большая часть иммунной системы у нас где находится? В кишечнике. Александр Тимофеевич вот знает это прекрасно. Большинство людей, которые имеют тяжелейшие осложнения на фоне гриппов, коронавирусов, ОРЗ, ОРВИ, вот этих вирусных инфекций сезонных, у них проблемы с кишечником. Как правило, запоры, господа, да? Особенно многодневные запоры, воспаление кишечника, дуодениты, колиты, холециститы, все вот эти иты желудочно-кишечного тракта, они все приводят к глубокой дисфункции. И самое простое – это содовые клизмы, очистительные, содовые, особенно если есть запор, господа. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бүгүн биз иммунитетти кантип көтөрөбүз, ошо иммунитетти көтөрүүдө тазалануу жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына менин коллегам Константин Смирновдун айтуусу боюнча уктуңар. Бул ички аппарат менен иштеген өзү адис болуп эсептелет. Иммунитетти эң биринчи көтөрүүдө ичегилерди тазалаш керек деп айтып кетти. Бүгүн ошо ичегилерди тазалоо ыкмалары жөнүндө сүйлөшөбүз. Ичегилерди тазалоодо мен бул ичегилердин аткарган өзүнүн кызматын айтмайынча жакшы көп түшүнбөй калабыз. Мен кыскача түшүндүрүп кетейин дедим. Мына тамак эң биринчи мына кызыл өңгөчтөн түшүп барып ашказанга түшөт. Ашказандан майдаланып, сууланып, бул жерде ашказандын согу менен жана кислота менен аралашып майдаланып отуруп, бул жерден анан эмне 12 эл ичегиге өтөт. 12 эл ичегиде мына ошо жерде өт өзүнүн ишин аткарып баштайт. Өт ушул 12 эл ичегиге ушу жерден тамак ашка барып, бул жерде майларды майдалап баштап, жана мындан кийин өтүп барып, мынакей ичке ичегиге өтөт. Ичке ичегиден ошол сиңирүү башталат. Бул биздеги витамин, пайдалуу элементтерди сиңирүү башталып, мындан калган калдыктар жоон ичегиге өтөт. Жоон ичегинин милдети бул жерден жакшы иштетилген калдыктарды толугу менен иштетип, бул жерден барган суюктукту тоң менен кайра артка сиңирип, мына жоон ичегини айтып кете турган болсок, бунун жоон ичегинде 1,5 килограммдан ашык микроорганизм бар деп айтылат. Ошол микроорганизмдин пайдалуу жагы да бар, пайдасыз микроорганизм да бар. Мына ушул жерден пайдалуулар жакшы иштеп, ошол баланс болуп калса, толугу менен сиңирүү болуп туруп, жанагы иштетилген заң артка арткы ичегиге кетет. Бул жоон ичегинин милдетин айтып берсе өтө чоң сөз. Бул жоон ичегиде көп процесстер жүргөндө дагы бунун жоон ичегинден жана бактылуулук серотонин деген гормон иштелип чыгат. Мына ошон үчүн эркектер ашказан менен бактылуу деген сөз да ушудан чыккан. Мына ушул система ыгынан чыкканда же бузулганда жанагы оорулардын өзгөчө иммунитеттин түшкөнү мына ушудан. Ошон үчүн тазалоо бул абзел. Бүгүнкү биздин жашоо образыбыз менен биз ичегилерди тазалап турушубуз керек.
жеген тамагыбыз, ичкен дарылар, ушу бардыгы ооруларды алып келген. Бүгүнкү күнү тамагаш, токсиндер, дары-дармектер мына ушу ичегилердин оорусун алып келген ошолор. Тазалоо ыкмасында биз бөлүп чыктык 3 тазалоо ыкма. Бул жасалма тазалоо ыкмалары. Буга жанагы билесиңер ичкенде сорбция деп коет, көмүрдү ичкени мынакей жана уулуу заттарды соруп алат. Же болбосо канга кеткен уулуу заттарды ошо кан менен иштөө башталат. Бул диализ, кан тазалоо, канды бөлүп чыгуу, плазмафорез деген нерселер бар. Мына бул жасалма деп атап кетип аткан ыкмага киргизсек, жана нукра тазалоонун дагы ыкмасын айтып кетели. Нукрага бул жана клизма, мындайча айтканда арткы ичегилерди тазалоо. Ага жанагы гидроколонотерапия деп керет. Мына жоон ичегини ошо тияктан аркасынан өтүп барып жуумай, андан тышкары ашказанды жууш жана дары-дармек. Дары-дармектин ушулун ичине биз токтойбуз. Мына ушул дары-дармектин ичинен чөптөн жасалган бизге тиешелүү дары-дармек биз сүйлөшөбүз мына ушул сенна мекка тууралуу. Чөп менен дарылоодо чөптөр көп. Аптечный, жанагы ар кандай сенодоксин, ушу чөптөн жасалган сыяктуу чөп дарылар көп. Бирок ошонун ичинен биз айтып кетели, Меккадан алынган сенна жөнүндө сөз болот. Анын өзгөчөлүктөрү бар. Эми дагы бир ыкма жана мүнөздөмө тамактануу бул өзүнчө чоң тема. Биз силерге дагы бир таблица көргүзүп, эми бул сенна мекка тууралуу кичине маалымат. Бул сенна мекка тропик жана субтропик өлкөлөрүндө өскөндүктөн биз айтып кетишибиз керек, бул бизде өспөйт. Бизде жок. Мына ошондуктан анын жалбырагы уругу менен алдырган тууралуу ушуну биз баса белгилеп кетебиз. Курамын айтып кетишибиз керек. Не дегенде курамына жараша биз билишибиз керек. Жанагындай ашказанда перистальтика деген нерсе бар, ошону буспаш үчүн бул нукра курамы керек. Жанагындай микрофлоралар деген нерселер бар, ошону буспаш үчүн бул курам албетте мааниге. Мына гликозиттер деген бар, ошонун ичинде антрогликозит деген ошо жана өттүн милдетин аткаргандагы ушундай бир зат болуп эсептелет. Андан тышкары флавоноидтер бар, органикалык кислоталар бар, алкалоид деген нерселер бар. Бул кыскача белгилеп кетели, эми көбүнчө биз колдонуу, эмнеден колдонот, ошону айтып кете турган болсок, биз атап өтсөк колдоно турган мунун орду өтө көп. Эң негизги ичегилерди тазалайт. Эмнеден тазалайт? Мусордон. Кандай мусордон? Жанагындай шлак деген мусор, токсин, уулуу заттар деген, холестерин деген мусор, паразит деген жанагындай мите курттар. Азыр 95% адамдарда ошо мите курттар бар деп айтылат. 3төн 15 түрүнө чейин бир адамда бар деп айтылат. Ошон үчүн ошо паразиттерден да тазалоо бүгүнкү өтө мааниге ээ. Эң негизги тери ооруларына дагы пайдалуу мүнөздөмөсү колдонуу. Тери оорулар, ашказан бузулганда аллергия, экземалар пайда болот. Тери кургап баштайт. Эң негизгиси мынакей иммунитеттен түшүп кеткени дагы ичегинин жакшы иштебеген себебинен. Бул каршылык көрсөтмө жагынан өтө аз деп айтып кетебиз. Биз боюндууларга жана ичегилердин проходимость деп коет, жакшы өткөрбөй калгандарга биз муну албетте назначение колдонбогула деп айтабыз. Ал эми көнүп калуу деген элди коркутуу нерсе бар. Көнүп калып, мындан ары ошого байланып калабыз деген жагынан айтып кететим, ага көнүп калуу жок. Бул биздин көрүксүзүп аткан
Senna Mekkanskийдин өзгөчөлөрүн мен кыскача гана айтып кетейин. Бизге салыштырыш үчүн биз билебиз. Биздин Орта Азия өзгөчө Кыргызстан өлкөсүндө ипотерапия деп коет. Бул жылкы, жол болсо бээнин сүтүн ичкен практиканы баарыбыз билебиз. Бээнин сүтү ошол жана нукра тазаланууга киргендиктен зыяндыгы жок эсеп болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү өтө жакшы актады өзүн. Бирок мен айтам, биздин бул чөп андан да жакшыраак деп белгилеп кетем. Эмне жагынан? Бээнин сүтү билесиңер, убактысында сатып алайын десеңер 200 жана 250 сомдон 1 литри. Bir günde 1 litreden aşığı içilet. Anı 10 gün geçiriş gerek. Bunun baası 400 som bolğonduktan bu 10 günge toluk jetip bir cumada dağı içetiren bolsaňar 1 ayga jetet. Bul çöntökö payda. Ekonomikalık dostupность деп айтылат. Экинчиси, бээнин сүтүн кууп барып ичиш керек. Кокту болот сайга, ал жерден жылуу бойдон ичиш керек деп айтылат. Bunu satып алып, сумкаңарга салып койсоңор, силерди кууп жүрөт. Үйдө болосуңарбы, командировкага кетип каласыңарбы? Мындайча айтканда, физическая доступность. Бул жагынан жакшы. Бээнин сүтүн 1 айда ичсең ичтиң, болбосо чөп бушуп калса иче албай каласың. Буну круглый год, жыл бою ичесиңер. Жана бул даамы жагынан дагы. Жыты жагынан да, сиңимдүү жагынан да ишти көптүрбөй сиңип кетет. Бирок ошол учурда 5-6 сааттан кийин тазалайт. Жана буну жанантип дозировка кылганга ыңгайлуу. Мындай жалбыракты мен үчүн мен убагынын таап алып, мага 15 ушундай жалбырак мен үчүн дозасы деп билем. Мына ошону демдеп алып ичем. Доза кылганга да жакшы. Дегеле, урматтуу мусулман бир туугандар, муну жакшы деп мен эмес. Бул хадистен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Ушул сенна Мекка жакшы, ушун менен шифа издегиле деп. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушул дары-дармек тууралуу көбүрөөк маалымат билгиңер келсе биздин сайтка кирип, жана ушу биздин мындай китепчеден да алсаңар болот. Мына бул китеп биз силер үчүн чыгарганбыз, сүннөт менен дарылануу. Ден соолукта болгула. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.